Азыр бул биз турган жер Кадамжай районундагы ошол Ак-Турпак аймагындагы Кожешкен дарыясы агып өткөн жерде турабыз. Бул жерде тартып атканыбыздын бирден бир себеби мына дарыя жазында 300 кубка чейин көбөйүп, дарыядан кум шагыл алып келип, негизинен чоң таштар алып келет дагы. Алып келгендиктен андан сырткары дарыянын агымы дагы аябай катуу болгондуктан ошол Сайыз учурунда мындай дарыянын агымын басаңдатуу үчүн мындай атайын тосмолорду курушкан. Дарыя бул жактан өйдөдө бул жактан дарыя агып келсе, ошол биз карап турган жактан агып келгенде мындай тосмолорго келип токтоп, дарыя агымын өзүн басаңдатып, андан бул жактан айланып бул бүт бардыгы ошол дарыянын агымын басаңдатуучу тосмолор. Андан сырткары бул жакка жасалган кудум эле ушундай тосмол. Дарыя ушундай тосмолорго кабыл болуп туруп, таштар калып бул жерде, андан ары агып барып, биз көрүп турган агып аткан дарыя андан ары негизги суу бөлүштүрүүчү түйүнгө барып түшөт. Бул жакта сиздер көрүп тургандай шагал таш жүктөлүп атат. Мына ушундай Кожешкен дарыясынын агымын басаңдатуучу негизги аймактар лицензия катары жеке ишкерлерге берилип кеткендиктен суунун агымы басаңдабай, анда агып келген таштар мына ушундай суу бөлүүчү түйүндү талкалап, андан ары мына Бүргөндү каналын талкалап жатканын айтышып, ошол суу башкармалыгынын кызматкерлери, бул тармакта иштегендер наразы болушууда. Негизинен ошол дарыянын нугун басаңдатуучу, шагыл таштарды, агып келген таштарды токтотуучу, тундуруучу аймак катары мына сиздер көрүп турган шагыл таш болуп жаткан жак. Жанагы лицензия алгандар дарыянын нугун түз эле бул жака бурушуп туруп, мындан ошол негизги суу бөлүштүрүүчү түйүнгө карап айлашкан. Сок дарыясында берилген лицензия берилген күндөн баштап сайдын нугу бурулуп, сайдын нугуна ошол лицензиялаучулар, частный адамдар сууну, дарыяны күчүнү түз эле суу бөлүштүрүү түйүнүгө буруп, бүгүнкү күндө ошол күндөн бери эле мамлекеттик объектиге, стратегиялык объектиге олуттуу чыгымдарды келтирүүдө. Бул каналдын астында 2 айыл өкмөт, Ак-Турпак жана Кыштагы айыл өкмөтү суу менен камсыздалат. Жалпы жери 9000 гектар тегерегинде жер. Азыр ошол лицензия сатып алгандар, ал дарыянын ичинде эмне кылып пайдаланышып атат анда? Дарыянын ичинде азыр кум шагыл алышып, суу через дамба келип, суу өзүнүн күчүн жоготуп, андан кийин башка суу түйүнгө келиш керек. Азыр алар андай кылбай, сууну түз эле эмеге, дарыянын нугуну түз эле немеге буруп коюп, биздин объектиге буруп, азыр олуттуу чыгымдарды келтирүүдө. Булар эми негизинен өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, мындайча айтканда, таш шагыл сатуу үчүн лицензия алып алышкан. Жеке кызыкчылык үчүн бул алып сатышып эле жайкана кылып салышкан да, ар жерине чукулапчы. Сайдын нугуну буруп салышкан. Сиздер кайрылып көрдүңүздөрбү бул боюнча өздөрүнүн лицензия ээлерине? Лицензия ээлерине кайрылдык, алар өз билемдиги менен өздөрүнүн ишине кулак салбай, маанилешпейт. Анан кызматыңызды, аты жөнүңүздү толук айтып коюңуз. Мен Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Козубаев Акылбек. Олойдун астында, каналдын астында жашайм, ушул жердин тургунумун. Бул канал курулганда суу Бүргөндү өкмөтүнө агат эле. Ошол каналды атыстойнугу бар. Атыстойнугунда үстүндө бир дарбаза, астында бир дарбаза, 2 дарбазасы бар. Ошо биринчи дарбазасынан шагал агып түшүп кетчү эле. Экинчи
nemesigacha, atstönigide ikinci darvozagacha kum oynab, kum turup kalçılar, kum satılatı da etti. Hazır anın orada, kumda orduna taşlar, darakta vakıp taşlar ketip bartat. Anau üstünde dembedagi aylanıp kelçü yerlerini lisenziya berip, bir ikisini özlerini kızıkçılığa şagal satıp, kum satıp, oşoga lisenziya berip koyup, su tuğru kelgendigi üçün oşonday boltat. Su burulup, aslında nemeden burulup geliş gerekede küçüğünü jogatıp, küçüğünü jogatmasdan polnu şagal taşta ağızıp geldi. Demben taşlarında kayra ağızıp geldi bu yerge. Egerde bul tuşta ağızıp geldi. Demben taşlarında kayra ağızıp geldi bu yerge. Egerde bul tuşta tura turgan bolsa, bizim bul Burgundy kanalımız jok bolatdan Aktıpak Ali hökümeti oşondayça kurgap kalar. Anda kim jogap bereten oşundan akin. Oşo aldına ala bir çara körüş gerek. Şoğa emne de ister sizge men şu küygönümle şu yerden turgunu küygönümle aytып koytam bunu. Uğaçlar, ukbaşlar var, yani özünüzler bilingizde. Biroq şoğa bir çara körüş gerek. Körgöse tez arada kanal jok bolar. Bizden Kocaşker su tüyünü Galonaga taştım barbaşının bir yolunu alış için mananda bizde kariyerlerde lisenziya berip köp jumuşçu nemelerge berip koyup işxanalarga. Oşon için biz suudun nugazı bizde tuğur ele nemeden Galonaga barıp jatat. Şoğa mana çerez karman kese kunbatış jagıdan. Şonda taşlar kalar. Onun için mana şu lisenziya alıp manda kariyer açkandardı qanday bolsa jogotуш керек. Ошондо гана şu биздин суу бөлүштүү түйүнүгө суу барып, таштары барып, таш, кум, шагал дегендей. Азыр бар жокто мындай акыл көрүштөн кыпташаган